Урматтуу депутат Сулайманов, бул боюнча мен айтып коеюн. Биринчиден, теңиз бөлтүрөк бул жерге бул мыйзам долбоордун эч кандай тиешеси жок, бул бир. Экинчиден, 50 миллиондо бурдап аттырсыздар, көрбөй атасыңар дегендер туура эмес. Биз баарын көрүп турабыз, карап турабыз. Урматтуу президентибиз бүгүнкү күндө ошол кумтөрдү текшерүү боюнча счеттүү палатаны дайындаган. Биз да укук коргоо органдары биз дагы аны текшерүүнү азыр жакында уже баштап аягына чыгарабыз. Экинчиден, баягыдан бери 2 жолу 3 жолу айтып атабыз. Тияк карасам ыйлаймын, бияк карасам күлөм деп. Ыйлабаң да, күлбөң дагы бербей эле коюңчу сиз добушуңузду. Ладно? Пожалуйста. Баягыдан бери 2 жолу ушундай айтып атасыздар. Давайте вот конкретно определяйся этиңиз, ыйлабаңыз дагы, өзүңүзгө кыйынчылык келтирбеңиз. Определяйтесь и давайте. Дайте голоса или не давайте голоса. Все, пожалуйста. Жеңиш Шермаматович кумтөр маселеси боюнча теңиз бөлтүрөккө сөз айтып чыкты эле. Жана ижарага алуу боюнчачы. Мына бүгүн маалыматтар келип атат, ушул ижаранын ордуна биздин жогорку кеңештин мурунку зданиясын бериптир, ушул жака жайгаша турган болду депчи. Менин түшүнүгүмө караганда, значит теңиз бөлтүрөк кумтөрдүн акчасын өзү каалагандай силерме кеңешпетип иш кылат экен да, я так понял. Себеби дегенде, мына ушул окшогон мына өйдөдө коллегалар айтып кетти, биздин өзүбүздүн бюджетке салган, мамлекетке түшө турган акчаларыбызды каалагандай пайдаланып аткан кээ бир азаматтарыбыздын атынан биз мына азыр элдин алдында мындай мыйзамды кабыл алба дегенине карабай, мына силерди азыр каргайын десем жалгыз балам, каргабайын десем байкуш балам болуп, мына баарыбыз ушул иштин артынан аракет кылып атабыз. Мына ошо окшогон маселеде көңүл буруп койсоңуздар, 50 миллионго чейинки кеткен акчаны көрбөй калып атасыздар сиздер. Силер менен кеңешпей болар. Рахмат, мен бул сиздин заметке алып койсоңуз. Анан дагы бир айтып койчу нерсе, мен ушул теңиз бөлтүрүктүн 1 жылда кылган иштерин дагы бир мына бүгүнкү катышып атканыбызга байланыштуу бир жылдык отчетун алып койсок кандай болот ушунукун, эмне иш кылганы боюнча.